түнкү өспүрүм рейд кылабыз. Бир гана компьютерный клубтар эмес, кафе, ресторандарда иштеп аткандарды дагы мыйзам чегинде чара колдонулат. Жалал Абад шаарынын мэринин 39-буйругунун негизинде Жалал Абад шаарында түнкү өспүрүм аталышында рейд жүрүп жатат. Жашы жете элек өспүрүм балдардын оор жумушка тартылуусун жана алардын психикалык жана физикалык жактан жабыр тартуусуна жол бербөө максатында Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн ошондой эле муниципалдык аймактык башкармалыктын башчылары менен биргеликте түнкү клубтар, кафе, ресторандар текшерилип рейд жүрүп жатат. Бүгүн Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте, управа башчылары менен биргеликте түнкү өспүрүм аталыштагы рейд жүргүздү. Анда рейдте жаңы кошулган атердин негизинде жаңы конуштар текшерүүгө алынды. Ошондой эле компьютерный клубтар, кафе, ресторандар, жер төлөөлөр, коомдук жайлар, көчөлөр бардыгы текшерүүгө алынды. Текшерүүнүн негизинде 60тан ашуун жаш жетилик өспүрүмдөр кармалды. Түнкү өспүрүмдүн негизги максаты жаштар арасында топтошуп мушташууларды алдын алуу, ар кандай терс көрүнүштөрдөн оолак кылуу, коштошуп жүргөн балдардын коопсуздугун алдын алуу болуп саналат.